Менин сүйүктүү окуучуларым, маанайларыбыз жакшыбы? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Сабактын темасы ноталардын саналышы, комузда ойноонун негизги белгилери. Сабактын максаты ноталардын жазылышын, саналышын так билүү, алган теориялык билимдерди практикада колдоно билүү жана комузда ойноодо коюлган белгилердин маанилүү экендигин эске алуу. Эмесе сабагыбызды баштайбыз. Ноталар созулушуна карай төмөндөөгүчө бөлүнүшөт. Бүтүн нота 1И, 2И, 3И, 4И болуп саналат. Жарым нота бүтүн нотага 2 жарым нота барабар болот. Чейректик нота өзү айтып тургандай 4 нота. 8дик нота 8 нота барабар болот. Ал эми 16лык нота бир бүтүн нотага 16лык 16 нота барабар деген түшүндүрөт. Схемада көрсөтүлгөндөй кылып көчүрүп жазгыла. Комузда ойноонун негизги белгилери менен таанышабыз. Көрсөтүлгөн белги шилтеп чертүү дегенди түшүндүрөт. Сөөмөй менен өйдө чертүү. Сөөмөй менен ылдый чертүү. Бармак менен төмөн карай чертүү. Бармак менен өйдө карай чертүү. Комуздун чарасын кагып чертүү менен ойноо дегенди түшүндүрөт. Кылтылдатып чертүү. Ушуну менен балдар, кезектеги сабагыбыз соңуна чыкты. Үйгө тапшырма. Ноталардын саналышын белгилегиле. Жана белгилерди туура чертүү үчүн комузда көнүгүүлөрдү жасагыла.